Borgu çam çıgar. Borguan çamdı görgende enne kengin can çıgar. Atandın görgende borguan çamdı karasa. Assalamu alaikum urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга мамлекетибизге опол тоодой эмгек кылып келаткан замандашыбыз, жазуучу, публицист, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин депутаты, коомдук ишмер Бактыбек Максутов агайды чакырганбыз. Кош келипсиз агай. Агай көп жылдардан бери эмгектенип Айкөл Манас атабыздын үчилтигин кара сөз менен жазып элибизге тартуулап келет. Андан тышкары Кыргызстандагы белгилүү инсандар тууралуу материалдарды даярдап келет. 1916-жылдагы үркүм боюнча чоң эмгектерди жараткан жаратман агайыбыз. Мына бүгүн агай Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиев деген жаңы саясий кургай элек китебин чыгарган. Ушул китеби алып келди. Ушул китептин айланасында агай менен сүйлөшөлү деп турабыз. Алгач агай айтсаңыз, Турдакун Усубалиев менен өзүңүз дагы иштешип калдыңыз да, жогорку баягы парламентте чогуу депутат болуп, шундан баштасак сөздү. Мен деле ушу көпчүлүк кыргызстандыктар сыяктуу ушу Турдакун Усубалиевди ушу көргүм келип, Кыргызстанда 25 жыл башкарган адам кандай болду экен, ушуну бир көрсөм деп эңсеп жүрчүмүн да. Анан ошол эңсөөм Кудай берип 1992-жылы Турдакун Усубалиев Нарындын Куланак деген шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутат болуп шайланып келип калды. Мен да ошо кезде жогорку кеңеште депутат элем да. Мына ошондон баштап бул киши менен жакындан тааныш болуп калдык. 2 жыл ошо парламентте чогуу иштедик. Андан кийин дагы бир топ жылдар барып жолугуп, акыл кеңешин угуп, сөзүн угуп, замандын өйдө төмөн ош кыйыз жөнүндө кеп салып дегендей жакындан мамилелеш болуп калдым да. Эми дагы сөздү арырагыма этейин. Мен жаш кезимде ушул Турдакун Усубалиевдин айылында, өзүнүн туулган айылында 4 жылы колхозда, совхозда баш бухгалтер иштегем да. Ошондо бул кишинин атасы Усубалы атаны көрүп билип, сөзүн угуп, колунан чай ичип дегендей ушундай болуп калган жайым бар эле да. Анан көптөгөн жылдардан кийин анан бул кишинин өзүнө жолугатам да. Тиги Турдакун Усубалиевдин атасы жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эл ичинде аңыз кеп болуп айтылып жүрөт го. Ал киши баягы бир эшек минип эле, айылда карапайым эле жашаган адам эле депчи. Ушул чынбы? Эми мен ошол колхозда иштеп жүргөндө эшек мингенин көргөн жокмун. Мүмкүн мурда баягыдек эми кары картан кишилер эшек минишет да, мингенге оңойраак, байлап коюп деген түмүнтүп шыгыл пайдаланганга оңойраак да. Мүмкүн минсе минген чыгар. Бирок мен билгенде, мен көргөндөн бул киши бир кичирээк бир эмеси бар эле, мында аты бар эле. Бою кичирээк ошону минип жүргөнүн көрдүм да. Анан бул киши өтө эмгекчил киши эле да. Ошо жанагыдек коросундагы кой косун, мал салына суу берип, жем берип, чөп берип, өзү тейлечи да. Муну айтып аткан себебим, ал кишинин баягыдек жардам берер киши жоктугунан эмес. Ал киши баягыдек кыймылды жакшы көрөт экен да. Өзү жеринен эмгекчил экен да. Кыймыл, эмгек бул адамды ден соолук алып келет экен да. Ошон үчүн баягыдек жашоосун узартат экен дагы. Бул киши 105-ке чыгып атат да, кийин 105-ке чыгып көзөйтүп атат. Анан бул кишинин акылы зерек болчу да. Мисалы үчүн жазында барсаң, сурап калчу, балам, кош айдоңор кантип жүрүп, кандай жүрүп атат? Мал төлдөтүңөр кандай? Күзүндө барсаңар оружиңар кандай деп. Кышында барсаң, кышка даярдыгыңар кандай болуп атат? Деп ушундай чоң маселелерди сурап калчу да. Анан андан сырткары да бир айтчу нерсе,
Бу киши бу Кытай кошунаңар менен кандайсыңар? Ынтымагыңар кандай? Бул деген түптүү эл, тет топон судан калган эл. Булар менен жакшыраак мамиле кылгыла. Ынтымактуу болгула деген сөздөрдү айтар эле да. Акылына сат айтчы турбайбы? Акылына сат айтчы да. Ошондо мен көргөн убакта ошо 90дан ашып калган убакта жолуккан элем да. Бактыбек байке, сиздин бул китебиңизде ушул Турдакун Усубалиевичтин бабасы Калыгул Олия тууралуу дагы жазган экенсиз. Ошо Калыгул Олия жөнүндө айтып кетсеңиз. Биздин телегөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Эми Калыгул Олия жөнүндө көп эле айтылып кетти. Бул Кыргыздан өзгөчө жогорку муундар, бизден өйдөкү муундар Калыгул Олия жөнүндө көп айтылып жүрбөйбү? Жанагыдеки бул киши баягыдеки элдин алдына комуз чертип, анан элдин алдына чыгып эмес. Ал жөн гана мындай акыл катары, мындай насаат катары айтканда сөздөрдүн баары ушунда да. Мисалы үчүн ырыс алды ынтымак. Ынтымагың жок болсо алдыңдан таяр алтын так деп. Мына ушундай эме сөздөрдү айтканда, анан бул киши кадимки Орманханды кыргыздардын көпчүлүгү билет болуш керек, мурунку муунда. Ошол кишинин акыл кеңешчиси болгон да. Орманханга баягы кызыл тебете кийгизгенде, то есть хан шайлаганда бир орчундуу ролду ойногон адам болгон дейт, орчундуу ролду ойногон, бул кишини баары сыйлаган, жеке кыргыздар эмес, казакка, тиягы өзбекке чейин бул киши таанымал болгон да. Анан андан сырткары өзү дагы алдын ала көрөгөч болгондо, баягы Карагайдын башында кадап койгон чыны бар. Алтайчылык кабарды алып берчи зымы бар деп, уши кийин жанагыдеки радионун, телефондун эмесин ошол эле тетерекке 2 кыл мурун айтканда бул киши. Бул кишини баягыдеки айткандарын айтып отурсаң, эми шумдук да. Ошон үчүн Калыгул Олия деп калат да. Анан агай сөзүңүзгө аралжы дагы бир окуя эсиме түшүп атат. Белгилүү адабиятчы Сарсенбек Үмөталиев деген агай бар эле да. Анан ошол киши менен бир сүйлөшүп калганымда айтып бергени эсиме түшүп атат. Калыгул Олияны изилдеп, бул киши докторлук диссертациясын жактайм деп турган экен да. Ошол мезгилде Турдакун Усубалиевич бирөөлөрдөн угуп, ушундай бабасы жөнүндө изилдөөлөрдү эметкен экен да. Анан баягы жардамчыларын жиберип, диссертацияны алып окуптур да. Анан бир күнү чакырды дейт. Анан баягы үйгө барып, анан Турдакун Усубалиевичтин приемунда болуп, анан экөө аябай сүйлөшүптүр. Анан суроо берди дейт. Сиз мунун баарын каяктан алдыңыз, кимден алдыңыз деп. Анан элден чогулттум дейт. Баягы адабиятчы болгондон эл оозунан чогултуп жыйнаган экен материалдарды. Анан чоң эмгек кылыптырсыз, бирок мен сизден бир нерсени өтүнөм. Муну жактабаңыз азыр дептир да. Себеби баягы элдер айтат, Усубалиев өзүнүн баягы чоң атасын китеп кылып диссертация алып жактатып атат деп айтат. Жактабаңыз деп өтүнүптүр да. Анан эмне жардам берейин сизге дейт. Анан үй берейинби, машина берейинби десе, жок, рахмат деп эле анан эшикке чыгып бармагымды кырча тиштедим дейт да. Мен берем деп атса, жактаба деп атса, мен канча жылдык эмгегим такке кетип атпайбы деп жаман кыжаалат болдум дейт да. Ошо менен жактабай калдым докторлугумду деп айтып берген да. Кийин баягы Турдакун Усубалиевич партиядан чыгарып, жумуштан кеткенден кийин, топ эмелер болгондон кийин реабилитация болуп кайра. Анан бир күнү көчөдө кетип атсам жолукту дейт Турдакун Усубалиевич. Жолугуп анан кийин, ой Сарсенбек деп келип, анан баягыда мен туура эмес кылган экенмин. Мени кечирип коюңуз. Эми жактаңыз, жардам берели деп айтты. Анан көп узабай эле Сарсенбек агай өтүп кетти да. Анан ошо Калыгул Олияга байланыштуу ушундай бир окуяны эстеп атам. Ушул жерден да бир нерсени айтайын да. Баягы Турдакун Усубалиевич Москвада баягы Компартиянын борбордук комитетинин аппаратында иштеп калган да. 1952-жылы эле баягыдеки ошол иштеген Турдакун Усубалиевич иштеген бөлүмдүн башчысынын орун басары чакырды дейт. Анан барсам бир кат бер дейт.
кат Кыргызстандан барыпты дейт. Ошо кезде багыраке Калыгул, Арыстанбек, Молдоголуш жөнүндө маселелер козголуп тигинтикен да. Анан ошол жөнүндө жазыптыр дейт. Улутчул акындарды, Ошол жөнүндө жазыптыр дейт. Силердин аппаратта Калыгулдун баласы Турдакын Усубалиев деген иштейт. Аны силер ошол жерден кууп чыккыла деген кат экен дейт. Аягына Усубалиев деп кол коюп коюптур дейт. Анан кийин баягы бөлүм башчынын орун басары айтты дейт, бу сиздин атаңыз жазганбы десем, жок, эми Усубалиев деген бизде көп эле анда окшош фамилиялар болот, мүмкүн ошолордун бирөө жазган болуш керек деп. Анан бирок эми сиз ага кейбеңиз, эми бул эми нечен кылым мурдакы окуя экен. Анан мунун сизге тиешеси жок экен, унчукпай иштей бериңиз деди дейт. Ошо бойдон иштеп калып, Калыгул аксакал жөнүндө ошо борборго чейин кат жазышкан менин үстүмөн деп. Тиги эмесинде жүрөт да. Өзүнүн эскерүүсүндө жүрөт. Өзү негизи баягы бүгүнкү күндө бир аз райондук масштабтагы бир бийликке барса, баары эле өздөрүнүн аталарын, бабаларын, чоң аталарын китеп кылып жаздырып, атайын заказ менен жасаган материалдар да көп болуп атпайбы. Мен мына эскерип атканымдын себеби ошол убактагы партиянын тартиби, анан баягы бул биринчиден коркоктук деле болбосо керек. Бул баягы адамдын ошол иштеген кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жаздырып атат деген сөз болбосун деген тейди айтса керек деги Шаршембек агайга, сиз муну азырынча жактабаңыз деп. Анан ойлойм да, бул жерден ушул адамдын жеке адамдык парасаты дагы, өзүнүн маданияты, өзүнүн баягы жоопкерчилиги ушул саптардын артында болсо керек деп ойлойм да. Эми бул киши биринчиден Москвада окуп калды. Экинчиден ошол Сталиндин убагында ошонун аппаратында, Компартиянын борборлук комитет аппаратында 10 жыл иштеди. Ошол жактан көп нерсени үйрөндү да. Көп адамдар менен жолукту, көп адамдардан тарбия таалим алды. Бүтүн Советтер Союзунун баарын кыдырып, командировкаларда болуп жүрдү. Алардан да бир жакшы нерселерди алып жүрдү болуш керек. Анан ошондой тарбия алган адам албетте мындай тескери жакка, жаман жакка барбайт болуш керек. Только анын ою санаасы болгону эл үчүн кызмат кылуу болгон да. Эми Манас эпосуна келсек, баягы Советтер Союзунун алгачкы жылдарында Манас эпосун өзгөчө Сагынбайдын вариантын, Манасын 22-жылдан 25-жылга чейин 4 жыл бою Ибрайым Абдрахманов ээрчип жүрүп, күндүр түндүр жанында жүрүп жазганда, андан кийин Саякбай жазылды, кийин башка манасчылардын баягы манастары жазылды. Бирок китеп болуп чыгуу баягы элге тароо мезгили ушул Турдакын Усубалиевдин бийлик жүргүзгөн учуруна келди десек болот да. Анан ушул Турдакын Усубалиев жана Манас деген бөлүгүндө кеңири токтолгон экенсиз. Ушулга дагы бир сыйра айта кетсеңиз, биздин Манас эпосун баягы жайылтууда, пропагандалоодо Турдакын Усубалиевдин орду канчалык эле? Эми албетте акыйкаттык менен айтып коюшубуз керек. Манас эпосун өнүктүрүүгө, өстүрүүгө Турдакын Усубалиевге чейин деле ошону айтып атпайбы? Баял Исакеев, Разаков, Касым Тыныстанов мына ушулар көтөрүп чыгып көп эмгек кылышканда, анан андан кийин мезгил өткөндөн кийин анан бул кишинин эмесине туш келип калды да, ошо Манасты өнүктүрүү, өстүрүүгө. Бул киши ошол секретарь болуп эметкен алгачкы жылдарында таласка барып калат да. Компартиянын биринчи секретары болуп, анан таласка бар, таластын багыраке колхоз совхоздорун кыдырып, эл менен жолугушуп, анан кийин Манастын күмбөсүнө бурула кетет. Анан Манастын күмбөсүнө барса, кийин сүрөттөрдө көрүп жүрөбүз го. Багыраке боорлордун баарындагы эмелерин баары түшүп, тигинтип урай турган болуп, үстүнөн тамчы там ушундай бир эң эле бир айлас абалга келет экен да. Төбөсү да түшүп калган, айлас бир абалга келет экен да. Анан келгенден кийин бу Кыргызстан Компартиясынын бюросунун мүчөлөрү менен акылдашып, кеңешип, анан кийин Маданият министринин алдында
реставрация эмесин мастерскосун ачат экен да. Анан ачып, анан кийин ошо Манастын күмбөсүн, тияктан Бурананы, тияктан тиги Ташарабатты, өзгө мураларын баарынан ошо кайрадан жасап чыгат экен да. Мына мында Субалиевдин эмгеги бар экен деп ойлоп койсок болот да. Өзгөчө ошол эски жанагы тарыхый имараттарды оңдоосуна. Ал болбосо, эгер ошо реставрация болбосо, ошолордун баары кыйрап жок болуп калган эмгече. Мына муну баса белгис керек. Экинчиден, ошол биз бала кезекте Манастын эмелерин окуп калдык, анан кийин деле ошол бир нече жолу ошо Манас эпосунун китептерде чыгып, көп каражат каралып, анан кийин орусчага которулуп бир тобу. Анан Турдакын Усубалиевдин убагында да бир топ Манас эпосун өнүктүрүүгө бир топ салым кошкон да бул киши. Мынакей айтсаңыз, бул бизде академияда, Улуттук илимдер академиясында Манас сектору деп ачылган да. Анан ошол сектордун алдында дагы 60га жакын манасчылардын баягы ар кандай деңгээлдеги, ар кандай көлөмдөгү баягы варианттары жазылып алынып, чогултулган. Анан ушул сектордун иштеши дагы Компартиянын түздөн түз карамагында болгон, китептерди чыгарууда баягы Компартиянын көзөмөлү астында баягы редакциялык оңдоолорду жүргүздүрүп, анан китептер жарык көрүп келген да. Анан ушул кошмо вариант деген вариант баягы 52-жылы 4 томдон болуп чыккан. Кийин Сагынбайдын варианты, Саякбайдын варианттары чыгып атты. Анан Турдакын Усубалиевич өзү дагы көп жылдар бою баягы Советтик Кыргызстанда редактор болуп иштеген да. Ошол себептен дагы бул киши жанагы Манас эпосуна болгон мамилеси баягы өзгөчө болсо керек да. Ушуга да бир токтоло кетсеңиз. Бул кишинин убагында ошо жанагы 68-жылдарда Сагынбайдын варианттары толук чыкты. Саякбайдын варианттары толукчу. Анан бул киши андан сырткары Манас эпосу боюнча атайы китепче чыгарган. Атайы китепче чыгарып, ошол чоң мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан мурдагы белгисиз нерселердин баарын ошо китебине киргизип, анан ошо Манастын андан ары өнүгүп кетишине өтө салым кошкон да. Өтө салым кошкон. Андан кийин театрларга эмелери коюла баштады. Жанагы Манас эпосу боюнча, мисалы үчүн Жали Садыковдун драмалары ошо кийин коюла баштады, ошо Турдакын Усубалиевдин. Азыр ошондон бери 40-50 жыл болду ошо драманын коюлганы. Бүгүнкү чейин жаңы эч нерсе коюла элек мынакей. Эгемендикти алгандан кийин 35 жыл болду. 35 жылында бир мындай жаңы эч нерсе коюла элек. Ошол Турдакын Усубалиевдин жанагындай эмесинин негизинде Манастын Айкөл Манас, Манастын Улуу Семетей, Сейтек Батыр, Жали Садыковдун драмасы да коюлуп атпайбы, көрдүңүзбү баардыгы. Айчүрөк операсы. Айчүрөк операсы коюлуп атат. Баягы Абдулас Малдыбаев, Фере, ушулар биргелешип жазган баягы опера. Бүгүнкү күндө мунун баары тең раритет эле болуп калды да. Чынында. Сиз туура белгилейсиз, мынакей 30 жылдан бери чынында биз эгемендик алгандан бери Манастын варианттары китеп болуп чыгып атат. Бул эми мурдагы чогулган Союздун убагында жазылган варианттарды эле китеп кылып чыгаруу академиянын жана демилгеси менен ошол Тил Адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев мырзанын демилгеси менен жарык көрүп атат да. Андан тышкары чын эле баягы искусстводо, операда, драмда эч нерсе коюлган жок да. Ал эми ошол эле мезгилде Кытай Республикасында Манас балети, Манас Баатыр деген балетти чыгарышты. Ошондой эле Манас операсын дагы чыгарышты. Бизге опера келип кетпедиби? Мен ошону айтайын деп атам да. Эми бир акын мана айткан экен. Улуу элдин улуулугусунда дейт, кичинекей нерсесин улуу кылып көрсөтөт дейт. Кичүү элдин кичинелиги ушундай дейт. Улуу нерсесин өз деңгээлине көрсөтө албаган дейт. Колдо бар алтындын баркы жок деген сыңар эле. Мисалы үчүн Кытайдын улуулугун айттыңыз, ошо бир 200 миңдей
кыргыз жашайт го, Ооба. 200 миңдей болгону. Ал эми Кытайдын миллиард, 1,5 миллиард элдин ичине алган бир тамчы да. Ошо тамчыдай болгон элдин жанагындай операсын көтөрүп чыгып, ошого каражатты топтоп, бир нече артисттерди, бир нече театрды бириктирип, анан кийин дүйнөгө таанытып атканда болот да, улуу элдин улуулугусундай да. Ал эми биз болсок, улуу эпосубузду жанагынтип театрлар албай атабыз. кое албай атабыз, кой тута албай атабыз да. Анан бул жерде мен тиги ошол Кызыл Суулук кыргыздардан жазуучу Амантур Абдырасул деген досум бар. Анан ошол досум айтып атпайбы? Кытай Республикасынын Компартиясынын председатели Си Цзиньпин чоң мамлекеттик деңгээлдеги 4 чогулушта Манасты оозуна алды дейт да. Манас жөнүндө баштаганда айтты дейт. Анан мунун өзү дагы ошол мамлекеттин Манаска болгон мамилесин баягы жогорулатса керек деп ойлойм да. Жана улуу эл ошон үчүн улуулугун көрсөтүп атат. Анан булар баягы атайын бюджетинен акча бөлүп, манасчыларды 40 манасчыга стипендия берип жыл сайын, 40 комузчуга, 40 бүркүтчүгө стипендия бергендин өзү бул улуу мамлекеттин баягы майда элдерге карата мамилеси, ошолорго карата баягы камкордугу деп айтсак дагы болчудай да. Эми мына бизде Турдакын Субалиевичтин Разаков менен болгон мамилеси, Чыңгыз Төрөкулчу Айтматов менен болгон, Султан Ибраимов менен болгон мамилелери боюнча дагы ар кандай пикирлер айтылып жүрөт да. Бирөөлөр тиги Разаков менен карама каршы болгон, Айтматов менен баягы куугунтук алган, Ибраимовдун өлүмүнө себепкер болгон деген сыяктуу сөздөр айтылып жүрөт. Ошол маселелерди сиз китебиңизде кандай чечтиңиз, ушуга да айта токтоло кетсеңиз. Эми сөздү Айтматовдон баштайлы да. Айтматов 1978-жылы 50 жашка толот экен да. Анан ал убакта уже Айтматов бүткүл дүйнөгө, Советтер Союзу мындай го, бүткүл дүйнөгө атак даңкы чыгып, дагы чыгармачылыгын гүлдөп турган учур болот экен да. Ошондо Турдакын Усубалиев өзүнүн демилгеси менен бул ишке Сатча Темиктин баатыры наамын алып берүү жөнүндө политбюрого маселе козгойт экен да. Анан ал убакта эң биринчи жөнөкөй кичине секретарлардан баштап анан жогорулайт экен да. Ошондо дегенде Зимянин деген секретар бар экен, ошол как раз эме идеология жагын тейлеген. Ошо кишиге кирет экен. Анан ага кирип ушундай деп айтканда лагерь секирип кетти. Мындай болууга мүмкүн эмес. Советтер Союзу боюнча 50 жашка чейинки эч бир жасуучу Сатча Темиктин баатыр болгон эмес. Анан алардын бирине бербей турган кантип Чыңгызга беребиз? Берүүгө болбойт деп эле таккечер айтат экен да. Анан Турдакын Усубалиев айтат экен, эми ал жашырып ойнобойт, анын чыгармачылыгы, анын таланты, анын таанымалдыгы ал дүйнөгө таанылып атса, биз ошол максатта берели деп сунуш кылып атабыз. Сиз туура түшүнүп коңуз, биз эми жогору жогоркуларга да кирели. Дегенде ал киши айтат экен, кирсеңиз кириңиз. Сусулукту баары колдобойт деп айтат. Сусулукту колдобойт деп. Анын айласы кетип анан эми Сусулук колдобосо, Зимянин колдобосо деп бир топ ошо ойлонууга туура келет экен да. Анан акыры барып анан кийин Брежневдин өзүнө кирет экен. Брежневдин өзүнө кирип анан кийин баягы чарбачылык жумуштарды, республиканын абалы жөнүндө айтып тигинтип келгенден кийин өзү сурайт экен, башка эмне сөзүң бар деп. Анан түшүндүрөт экен. Ушунда Чыңгыз Айтматов быйыл 50-ге чыгып атат. Бул дүйнөгө атагы таанымал атат. Бул Советтер Союзун таанытып атат дегендей маанидә болгон сөздөрдүн баарын айтып берет экен. Анан ушуну Сатча Темиктин баатыр наамына көрсөтөлү деп атабыз дейт экен. Бирок айтып койчун дерче, мен Зимянинде болдум, Сусуловдо болдум. Алар кичине көңүлү жогураак. Алар каршы болуп атышат деген сөздү ачык айтат экен. Анан кийин андай отурган болсо политбюронун эмесине кат даярлагыла, кат жибергиле, биз карап көрөлү дейт экен. Анан сразу эле Турдакын Усубалиев Бишкекке келгенден кийин эле бюрону чогултуп, ушундай деп болгон сөздөрүн айтып, анан катты даярлап кайра тиги саясий бюрого кат жиберет экен. Бир жумадан кийин Сатча Темиктин баатыр деген наамды берүү жөнүндө указ чыгат экен.
Мына То есть бул түздөн түз Турдакул Усубаевдин түздөн түз эмгеги эч кандай мындай кошумча жок. Бунун документтерде да ошондой эметип турат бирок да. эми бизде баягы элибиздин бир канына сиңген бир нерсеби, адамдарды бири-бирине тукуруп, бири-бирине карама каршы койгон баягы саясат жүргүзүү болгон да. Эми ал 50 жылдыгында бул жаш кезиндегисин айталы. Чыңгыз Айтматов менен жаш кезинде эле тааныштыгы бар экен. 30-40 жаштарында эле тааныш болгон экен да. Анан бир күнү ким Чыңгыз Айтматов Усубаевке айтты экен. Мен ушу шекерлик боломун. Ошо жакта өскөмүн. Эми мен ошо жакка кетсем да турамын. Ошо жерде бир эски мектеп бар эле. Ошону ремонттотуп, тигинтип, анан ошого жайгашсам деймин. Дейт экен Айтматов өзү. Анан кийин Турдакул Усубаев айтат экен, мен так кесер жооп айтпайм. Мен жакында таласка барам. Ошондо көрөйүн ошонун акыбалын. Анан ошондон кийин жооп берейин дейт экен да. Анан кийин барып баягыраки Манастын күмөсүн көргөн убакта дагы тиги шекерге барып, шекерликтер менен жолугуп, жанагыраки эски мектептин эмесин көрүп, анан келет экен. Келгенден кийин бу бюро мүчөлөрүнө сунуштурат экен. Ушундай Айтматов ушинтип атат, тигинтип атат. Анан кийин бу жерден эле бир там бербейбизби, мына шарт түз бербейбизби дегенде айрым бюро мүчөлөрү каршы чыгат экен. Эми ал Айтматов башка жашчылардай эле шарт түз бербейбиз. Алардын өзгөчө башка жашчылар көргөн күндү көрсүн дегендей маанидагат экен да. Анан кийин айтат экен, ама киши ушундай деп анан кийин болгон шартты түз берип, эмеден резидент жасандан эме берип, дача берип, анан бияктан дагы үй берген экен да. Бул жаш кезинде Чыңгыз Айтматовго эметкен эме да. Анан андан сырткары дагы анагыдаки Правда газетасынын редактор менен чогуу иштешкен экен Турдакул Усубаев. Анан а киши жолугуп калып, анан тиги аңгемелешип отуруп, а киши айтат экен, ай, кыргыздар деле жетишип калды. Ушу Правда газетасына кыргыз улутунан бир эме бербейбизиңерби? Корреспондент тике. Кыргыз эми жазгандар бардыр дейт экен. Анан макул, мен жообун берем деп анан келет дагы Чыңгыз Айтматовду чакырып алып анан сунуштурат экен. Анан ушундай Правда газетасына кабарчы болуп бербейсизби деп. Анан ким Чыңгыз Айтматов дегенде кичине көңүлсүнбөй бир күндөн кийин жообун берейин деп кетет экен. Анан негизи макул болот экен. Анан тиги Правданын редактору дагы убада берет экен. Биз Чыңгыз Айтматовду билебиз, түшүнөбүз, анын чыгармаларын окуп жүрөбүз. Ал дүйнөлүк атактан кыя болгон жазуучу. Биз ага шартты түз берели. Биз анын убактысын албайбыз. Бизге иштеп берсин деп ошентип анан кийин жаш кезинде эле ошо тиги Чыңгыз Айтматовду Правдага кабарчы кылганга дагы Турдакул Усубаевдин эмгеги бар экен. Жеке эле эмес, андан кийин Правдага да иштеп жүргөндөн кийин анан кинематографияга эме председатель кылат экен. Чыңгыз Айтматовду. Эми ал кинематографияда башка да, анын келечеги башка. Анан жанагыраки ошол жылдарда биздин кыргыз кинематографиясынын оңолуп кетиши, дүйнөлүк атактан кыя болуп калышы ошол Чыңгыз Айтматовго байланыштуу да. Ал эми Чыңгыз Айтматовду ошо жерге алып барыш Турдакул Усубаевге байланыштуу. Мына Айтматов жөнүндөгү сөз ушунун баары ушу китептин ичинде бар. Баягы кыргызда эбепке себеп дегендей, бул Чыңгыз агайдын дүйнөгө таанылышына дагы, анан чыгармачылыгынын баягы андан ары өркүндөшүнө дагы бул кишинин салымы бар экен да. Айтматов өзү макул анда шекерге кете бер десе, анда катардагы эле бир айылдагы биздин чыгармачыл инсандардын бири эле болуп калмак турбайбы? Айтматов өзү деле айткан экен. Мен кыргыз болгон үчүн, кыргызстандык болгон үчүн, кыргыз эли болгон үчүн анан ошо Кыргыз Республиканын жетекчилеринин колдоосу менен ушул деңгээлге, ушул даражага жеттим деп ал киши өзү деле айткан экен. Анан бул Исхак Разаков менен болгон мамилеси тууралуу дагы айтсаңыз. Эми Исхак Разаков менен эл арасында ар кандай сөздөрдү айтылып жүрөт. Анан эми ал
Ысқақ Разаповты кызматтан бошото коюш, ары бери айдаш же Москвага кетире коюш ал Турдакын Усубаевдин колунда эмес да. ооба. Бир жолу ошо Москвага барып калганда ошо Разаков бир 5-6 жыл болуп калган дейт Москвага кеткенден. Телефон чалып калды дейт, эртең менен телефон чалып калып гостиницада отурса. Анан телефонду көтөрсө Ысқақ Разаков экен дейт. Анан ал киши айттыр, мен сизде жумушум бар эле, ушу кабыл алсаңыз деп. Анан келиңиз деп комнатасына алып келип сүйлөшүп, сүйлөшүп. Анан баягыдай болбой калыптыр, жүдөп калыптыр, оорчал болуп калыптыр. Анан кийин айтат экен, ушундай ден соолугум болбой жүрөт. Анан бул пенсиям да азыраак болду, ошо персоналдык пенсияга документ тапшыр десек, бул иштеген жерим 5 жылга чейин иштебепсиң деп, булар да макул болбой атат. Анан ошого бир жардам берип койсоңуз жакшы болот эле деп айтат экен Разаков. Анан Турдакын Усубаевич айтат экен, эми сиз туура түшүнүп коюңуз. Бул маселени мен жалгыз чече албаймын. Бул өсө татаал маселе. Муну бу борбордук комитеттин жетекчилери менен сүйлөшүп кирейин. Мүмкүн болушунча жардам берейин дейт дагы. Анан кийин дагы ошо баягыдай болуп Брежневке киргенде Разаков жөнүндө айтат. Болгонун айтат. Ушундай иштеп жүргөнүн, баягыдай Кыргызстанды көтөрүүгө кошкон салымын, анан азыркы шарттагы жанагындай ооруп ден соолук жакшы болбой жүргөнүн, иштебей пенсияга чыгып калганын, персоналдык пенсияга бербей аткандыгы жөнүндө Брежневке чейин айтат. Анан Брежнев айтат, анда силер тиги өзүңөрдө Кыргызстанда бюрода чечкиле маселени. Анан ошого жараша иш кылалы деп. Анан Турдакын Усубаев Бишкекке келип, баягыдай бюро мүчөлөрүн чогултуп алып, баягыдай Брежнев менен болгон сөздү, Разаков менен болгон жолугушуун баарын айтып элге түшүндүрөт экен, ошого жардам берип койгул дегенде, ошондо да эки каршы чыгат экен. Ой, ал деген ушул жерден кызматтан бошогондо ушундай бошуп калбады эле. Анан биз кантип анан кийин персоналдык пенсияга тиги политбюрого кантип маселе козгойбуз дейт экен. Анан кийин Турдакын Усубаев түшүндүрөт экен, түшүндүрүп кой жардам берели, ошон элге кылган эмгегин сыйлап коелу деп анан көндүрөт экен. Анан аягында баары тең макул болуп тургандан кийин документин топтоп туруп политбюрого Москвага жиберет экен. Ошентип анан кийин персоналдык пенсия алып калат экен. Баягы мурдакы пенсиясына караганда 2 эсе пенсиясы жогорулуп калат экен. Ушул жерден дагы бир нерсе эсиме чыгып атат. Академик Азиз Салиев деген агай бар эмес беле? Ооба. Анан ошол агай менен бир интервью алганымда киши айтып берди эле да. Ысқақ Разаковду бул киши бийлегенди аябай жакшы көрчү экен да. Анан биздин эле ошо өзүбүздөгү бир топ таанымал адамдар конокко чакырышып, анан баягы кичинанча мынча ичкенден кийин эми Ысқақ Разакович бийлеп койбойсузбу дегенден баягы костюмун мындай ийилип коюп анан бийлеген экен да. Жакшы бийлечи дейт. Анан бийлегенде баягы партбилетин урдап алышкан экен да. Анан урдап алып, эртең менен баягы кечинде коноктон кийин эчтеке оюнда жок, чөнтөгүндө эле текшербейт кетип калат. Анан эртең менен караса эле партбилети жок да. Анан Москвага телефон чалат экен. Ушундай мен партбилетимди урдатып идим, бирок ким алганын билбейм. Бирок жакында барышы мүмкүн, баланча жерден же туалеттен таап алдык дейт экен да. Звонт эткенден кийин анан алар эми көрө жатарып саны деп коет экен, иштей бер депчи. Анан чын эле бир нече убакыттан кийин Москвага партбилети кат менен ушундай талаада мас болуп жатып чүрүп коюптур деп барат экен да. Андан кийин Москвага алып кеткен деп ошо Азиз Салиевич айтып берген да. Анан эми бул негизинен баягы саясатта байыркы замандардан бери эле келаткан баягы атаандашуу, бирин-бири көрө албаган нерселер окшойт. Мына жакында эле ушу Ысқақ Разаковичтин дагы 110 жылдык эмеси белгиленбедиби? Жакынкы эле бир нече жума мурда. Анан Турдакын Усубаевичтин болсо 100 жылдыгы былтыр өттү да, 19-жылкыда. Анан бул жерде жана Султан Ибраимов боюнча дагы айтып берсеңиз. Бул жерде дагы ар кандай аягына чыгайын, мен чыкпай калдым. Айтыңыз. Ысқақ Разаковду Усубаев Кыргызстанга такыр жолотпой койду, тиги деп атпайбы? Андай эч болгон эмес да. Ошол баягы убакыттан кийин, дагы 5 жылдан кийин Турдакын Усубаев Ысқақ Разаков менен Москвадан кайра да жолугушуп калат да.
эле коксон жолугуп калат. Анан учурашып акы сурашканда Ысқақ Разақов баягыдай болбой калыптыр дейт, тыңып калыптыр дейт, ден соолугу жакшырып калыптыр дейт. Анан акыбал сурашканда айтат Ысқақ Разақов: мен Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы болуп калды. Бобуреке өзбек жакшыларынын чыгармаларын орусча которуп атамын. Ушу мен занмет өтүп атамын. Баары жакшы, жетиштүү, баягы пенсионду алып атамын. Жашоом деле жакшы. Анан бир гана нерсе, бир гана жаман жери Кыргызстанга 10 жылдан бери боло элекмин деп баягыреке Кыргызстанга болгон сагынычын, кусалыгын билдирет экен да. Анан Турдакын Усубач айтат экен: келиңиз, кайсы убакта келсеңиз да сизди кабыл алабыз. Мейли жай болосуз, мейли күз болот, мейли кыш болот, келиңиз. Колдон келсе жайында келип кетсеңиз жакшы болот эле деп чакырат экен. Анан Ысқақ Разақов уулу менен келет экен. Уулу менен келгенден кийин эме өкмөттүн эмеси пансионаты бар, тиги эмете Көлдөгө. Өкмөттүн ошондон бир ай эме орун берет экен, бир ай эс алдырат экен. Андан кийин жогорку кеңештин иш башкаруучусу бар экен, ошону кошуп берип, бир машина берип, Кыргызстандын бардык жерине барап эмесин кыдырып чыксын тиги деп ошондой шарт түзүп берет экен да. Ошентип Ысқақ Разақов Кыргызстандын бардык жерин көрүп, өзүнүн туулган жерин көрүп, анан аябай ыраазы болуп, анан кетеринде Турдакын Усубач жолугунан ыраазылыгын билдирип кетет экен да. Ошентип Ысқақ Разақовдун сагынычы 10 жылдан кийин ошо көрсөм, келсем деген ою аткарылат экен да. Өзү негизи эле мына бүгүнкү күндө дагы кызык окуяларга күбө болуп келе атпайбызбы? Мына эки президентибиз бири Россияда, бири Белоруссияда жашап атышат да, мурдагы президенттер баягы качып кетип дегендей. Анан бүгүнкү күндө деле саясий абал аябай Кыргызстанда курч болуп атат да. Өзү негизи деги эле бийликтин формуласы ошондой окшойт деп ойлойм да. Мисалы үчүн Кокон хандыгында деле Кудайыр хан 3 жолу куугунтукталып, кайра 3 жолу бийликке келгендиги жөнүндө айтылып жүрөт. Башка мамлекеттерде деле, мисалы үчүн Кореяны ала турган болсок, Түштүк Кореяда баягы мамлекет башындагы адамдардан бирөө дагы түрмөгө отурбай калганы жок экен да. Себеби иштеп атканда баягы каталарды кетирет экен. Анан кызмат абалынан бирөөлөр пайдаланып, бирөөлөрдү дайындап, бирөөлөрдү жумуштан алгандыгы бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп бирөөлөргө жакса, бирөөлөргө жакпайт экен. Ошонун себебинен дагы жанагындай баягы бийликтен кеткенден кийин куугунтуктоолор болсо керек деп ойлойм да. Анан эми бүгүнкү күндө Ибраимовго келеле да. Ибраимовго келеле. Анан ошол мен айтып атканым, Ибраимовду дагы бул Султан Ибраимов Брежнев менен тиги Индияга сапарга чыкмак экен. Анан ошол себептен Ибраимовду баягы өлтүртүп салган деген дагы кептер эл ичинде айтылып жүрөт да. Ушул маселени сиз китебиңизде кандай чечмеледиңиз? Мен бул маселени ошо дагы аябай карап турушунун багыреке акыйкатына жетели деп туруп аябай карап чыктым да. Муну СССРдин КГБсы, СССРдин прокуратурасы, ошол тиешелүү органдардын баары, андан сырткары бул республиканын багыреке органдар баары изилдешкен, ошонун артынан түшкөндө, ошонун ким өлтүргөнү, кандай өлтүргөнү баарын далилдеш үчүн аябай аракет кылышкан да. Өтө көптөгөн аракет. Жүздөгөн кишилер, керек болсо 500гө жакын кызматкер жалаң ушундой иш менен иштешкен да. Анан ошондо жанагыреки ошо Чолпон Атада жашаган жанагыреки орус жигит, өзү орусчал жигит экен. Ошол колду болуп өлүп, жеке ал эмес, анын шофуру дагы, анан эме пансионаттын кароолчусу дагы үчөө тең бир октон, бир эмеден өлгөн да. Ал кийин ошо жанагы куралда табылган. Анан салыштырып көрсө, ошо баягы курал менен тигиндеги чыккан октун эмелери, ошол жанагы кылмышкердин кол тамгалары, тиги булары Ибраимовдун байбичесинин өзүнүн көргөн түшүнүгү менен
баягы байкап калган нерселердин баарын салыштырып келгенден кийин анан кийин ошо жанагыдеки кылмышкер өзү негизи чолпон аталуу жигит болгон, комсомолдун мүчөсү, жаш жигит болгон, ошо жолдон тиги Россиядан асын өрүп калган да. Анан ошолордун баарын ошо тиги далилдеп чыгышкан ошо тиги. Эч кандай эгерде чын-чынына келгенде ал кезде Андропов өзү дагы аралашкан экен да ошо эмеге. Иликтөө иштерине ошонун жетекчилиги менен текшерилген. Андропов КГБнын төрагасы болуп турганда, ооба. Анан эгерде чындап күнөөлүү болсо, бул кишинин жанын коймок эмес да. Анысы деле кийин жагында канча бул кишинин артынан түштү, канчалык тиги каралоолордун баарын жасады. Анан эч кандай мен кийин эметтим да, бул кишини жамандаган кимдер жамандаган? Ошо убагында кызмат берип, ошо кызматты аткара албай, анан түшүп калгандар, ошонун туугандары жамандашкан да. Биринчиден. Экинчиден, кызмат берип, ошо кызматты жөндөп иштебей, коррупцияга, тияк буяга, ичип жегенге аралашып, ошондо жаман ишке баргандардын туугандары жамандашкан, өздөрү жамандашкан. Үчүнчүсү кимдер жамандашкан? Үчүнчүсү ошол билимдүү, жөндөмдүү, чоң бийликте көксөгөн, бирок ошол бийликке жетпей калгандар адамдар жамандашкан да. Анан жана элдин арасында ушактын баары ошондон чыккан. Ушу китепти окуса, ошондо анан баары тең ачып калат. Бул жерде Турдакул Мусабалиевичтин өзүнүн дагы бир эскерүүлөрүндө соң көл маселеси боюнча баягы эскерет да, соң көлдү биз кантип сактап калдык деген. Ушул маселени ушу китебиңизде кандай карадыңыз, ошого токтолсоңуз? Соң көл ошол кайсы бир жылдарда күн аябай Хрущевдун убагында экен, күн аябай ысык болуп, табият татаалыраак болуп, анан кийин Өзбекстанда пахтанын өсүшүнө бир топ зыян келип, бир топ кыйын жыл болгон экен да. Анан ошондо Өзбекстандын жетекчилери ошо соң көлдүн суусун нарын суусуна канал казып туруп кошуп, канал казып косуу жөнүндө маселе козгогон экен да. Анан кийин ошол сөздү уккандан кийин Турдакул Мусабалиев тынчы аябай кетет экен да. Эми тынчы кете турган жери биринчиден экология бузулуп атат, табият бузулуп атат. Экинчиден ал жерде 4 райондон Акталаанын, Нарындын, Кочкордун, Жумгалдын миллиондогон баш кою ошо жайлоодо болуп атпайбы. Анан ошолордун баары жерсиз калса, эт өндүрүш керек, сүт өндүрүш керек, жүн өндүрүш керек дегенде ошонун баары анан таптакыр ташталган чыккан атпайбы. Анан ошону баягы сөздү уккандан атайы барып, соң көлгө барып, жөө жүрчү жерине жөө жүрүп, атчан жүрчү жерине атчан жүрүп, машина барган жерге машина барып, кыдырып, соң көлдү изучать этип чыгат экен да. Изучать этип чыггандан кийин Москвага барганда Хрущевдун өзүнө кирип эле айтып түшүндүрөт экен. Ушундай ал жерде 4 райондун малы жайлайт, миллиондогон баш кой метет дегенде мындай деп баарын түшүндүрөт экен. Москва менен Ленинградты Кыргызстан эт менен камсыздап турган ошол мезгилде. Анан эми ошол кезде эң жаман жери, мисалы үчүн чоң республикалар баягыдеки көлөмү баягыдеки эмелер, анан баягыдеки политбюронун мүчө болуп жүргөндөр, политбюрого мүчөлүккө кандидат болуп жүргөн баягы республиканын жетекчилери үстөмөндөтүп эле баягыдеки мындай айтканда, кыргызча айтканда чоңдугун салганга чейин барчу экен да. Анан тиги Өзбекстандын жетекчилиги Шараф Рашидов. Шараф Рашидов ошо тиги маселе козгоп эле ушундай дейт экен. Анан аягында комиссия түшүп, анан кийин ошо бойдон маселе токтойт экен да. Тиги Турдакул Мусабалиев далилдеп берет экен да, анан эч кандай бурууга болбостугун. Эми ал бурсоң ойло буруп коймок, анан бирок эми өтө экология бузулуп калмак да. Экология бузулмак, Кыргызстандын экономикасы чоң бир орду толук жоготууга учурап калмак да. Анан ошол эле мезгилде жанагы ошол эле Шараф Рашидовдор баягы пахта өндүрүлгөн райондордун баарын Өзбекстанга кошуп алуу жөнүндө да маселе көтөрүшкөн да. Анан ушул маселеде да Турдакул Мусабалиевичтин баягы өзүнүн да эрктүүлүгү менен да далилдеп бере ала тургандыгы менен ошол биздин түштүктөгү бир топ райондорду Өзбекстанга коштурбай алып калгандыгы жөнүндө дагы айтылып жүрөт да. Ушул маселени да карадыңыз да. Ал маселе да бар. Ошо Турдакул Мусабалиевич баягыдеки биринчи секретарь болгон алгачкы жылдарында, ошо 1962 жыл болуш керек менимче. Өзбекстанда Орто Азия жана Азербайжан республикаларынын бир чоң кеңешмеси болот экен да. Ошондо
Хрущев баштаган политбюронун бир топ мүчөлөрү катышат экен. Ошол СССРден көп министрликтери катышат экен. Анан бул Орто Азиядагы мамлекеттердин компартиянын секретарлары, совместный председательдер, жогорку кеңештин эмеси председательдер баары катышкан, чогулуш болот экен да. Анан ошондо деги өзбекстандыктар мурда тилин айтып жүрсө керек. Бул кыргызстандыктар пахта өстүрүүнү билбейт. Пахта өстүрүп көргөн эмес. Ушулардын эмесин райондорун бизге кошсоңор, анан кийин биз пахтанын өндүрүүнү көбөйтөт элек, түшүмүн көбүрөөк берет деген сөздү тияка борборго айтып жүрсө керек экен да. Анан ошондо тижерден Хрущев айтат, ушундай силерде пахта Өзбекстанга караганда төмөн экен. Силердин ошо пахта өстүрүү райондорду биз Өзбекстанга кошолу. Ошо төрт район бекен ушундай жанагы Араван, Кара Суу, берки эскиче Ленин району. Ошондой бир 4 районда кошолу деген сөздү айтат экен. Анан Турдакын сол жаңы эле келген экен, жок андай кылууга болбойт. Биз буга чейин туура эмес райондорго айдап аткан экен. Баягы деңиз деңгээлинен бийигирээк, салкыныраак, ысык жетпеген жерлерге айдап аттыр. Биз анын баарын токтотобуз дагы. Ошондогу планды биз жанагы ысык райондорго, баягы деңиз деңгээлинин төмөнкү райондорго, климаты өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берген райондорго, климаты жагымдуу райондорго которобуз. Өзбекстандан кем эмес түшүм алабыз деп убада берген экен да. Анан ошол убадасына жетип, анан Кыргызстандын жанагы 4-5 району Өзбекстанга кошулбай калган экен. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, ошо 4-5 район Өзбекстанга кошулуп келгенде Кыргызстандын көлөмү канча болот эле? Ошол жерде жашаган кыргыз деними кантет эле? Агесте кыргыздын тили да жоюлат эле, ошол өзбектин салты, өзбектин тилин өтөт эле. Көрүп атпайбызбы тиги Өзбекстандагы жашаган кыргыздардын акыбалын? Ошол жана 4 райондун эли дагы ошол Өзбекстанда жашаган кыргыздардын акыбалына түшмөк да. Өзү негизи агай мынау баягы Хрущевдун убагында өзгөчө бир топ жерлер баягы союздун бир мамлекет болгондон кийин ичинен бөлүп жерлерди башка эмелерге кошуп кое берген учурлар көп болгон экен да. Ошолордун бири эле мына Крымды Украинага берип коюп, анан бүгүнкү күндө мына эмне болуп атат, жана чатактардын баары чыгып, анан Россия кайрадан Крымдын эли биз Россияга өтүшүбүз керек деп анан кайра өтпөдүбү. Бирок дагы эле ошонун айланасында чатактар болуп атат. Мына биздеги жанагы анклавдар, түштүктөгү Баткендеги анклавдардын деле айланасы ошол Тажикстанга, Өзбекстанга өтүп кеткен биздин жерлердин айланасында дагы дайыма чатактар чыгып турат да. Эми ушундай нерселерди баягы алдын алган Турдакул Мусабалиевичтин чечимдери болгон десек болот да. Сөз жок, жанагы Шахимардан кантип өтүп кеткен жөнүндө Өзбекстандан жана Шахимардан бар эмеспи? Ошо кантип Өзбек өтүп кеткен жөнүндө да ошол жерде бар. Аны китептен окугандар билет да. Мындан сырткары айтайын дегеним, Казакстандан 3-4 району Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошо бүгүнкү күндө да ошо Өзбекстандын тиги карамагында турат болуш керек ошо. Көрдүңүзбү кандай? Эми бул ошол мезгилдеги Советтер Союзунун саясаты болсо керек да. Анан агай мына жана айтпадыкпы, Южный Кореяда дагы бардык жетекчилерин түрмөгө отургузуп, анан атылып өлгөндөр атылып өлүп, муун өлгөндөр муун өлгөн учурлар болгон экен. Ушундай эле баягы тагдыр Турдакул Мусабалиевичтин да башына түшкөн да. Баягы компартиянын баягы жумуштан кеткенден кийин бул кишини партиядан чыгаруу, анан кийин отургузууга аракет кылганда ушул маселеге да токтолдуңуз да. Горбачев 1985-жылы бийликке келет да. Ошо бийликке келгенден баштап эле баягы өзүнүн тегерегине өзүнү менен мындай эмелеш, малалаш келген, өзүнүн менен мындай ой пикири туура келген белер топтой баштаган да Горбачев. Ал эми мурдакы политбюронун мүчөлөрүнүн бир тобун айдаган. Мисалы үчүн жанагы Ленинград обкомунун биринчи секретарь Романов деген, ал өзү керек болсо генеральный секретарга даярдалып келген киши экен да. Украинаны эме Щербицкий, Казакстандан Кунаев, ошол сыңары Кыргызстанда ошого Турдакул Мусабалиев делинип калат да. Эми Турдакул Мусабалиев ошол кезде 66 жашта экен.
Политбюронун ишинде иштегендер жанагы Лигачев деген келген ошол убакта как раз мында жөнөкөй айткан экинчи секретарь болуп Горбачевдун орун басары болот. Ошол киши деле ошо 66 экен. Ал жөнүнө баягы жаштардан эметебиз деп азыркы шартта жаштарды көтөрөбүз деп атпайбы? Ошол кезде дагы эскилерди кетиребиз, жаштардан эметебиз деп, анан кийин бир топ баягы мурдакы иштеп келген ошо жанагы жогоруда айтып өткөн жетекчилерди анын ичинде Усубалевди кызматтан бошотушканда, эми кызматтан бошкондо тияктан келгендер жана Киселевдор тигилер булар Россияда иштеген тияк бияк иштегендер келген да. Ошолордун баарына ошондой бир көрсөтмө берсе керек да. Кыргызстандын баягы мурунку кадрларын баарын тазалаш керек, тинтиш керек. Анан андан сырткары сиз деле билесиз, Өзбекстанда пахта операция, пахта немеси деген болгон. Хлопковый эме деген болгондо, ошол Өзбекстандын биринчи секретары, Компартиянын биринчи, экинчи секретарь, үчүнчү секретарлары, обкомдун секретарлары, министрлер, обкомдун секретарь баары тең түрмөгө түшүп камалышканда, анан ошондон ачкан. Кыргызстанда Компартиянын биринчи секретары Субал 25 жыл башкарды. Кантип эле ушул жакта бир кылмыш болбосун, кантип эле коррупция болбосун, аябай текшергиле, каскыла, тапкыла дегенге чейин көрсөтмө беришкен да. Бирок аягында эчтеке таба алышкан эмес. Аягында партиялыгын калыбына келгенде, кайра калыбына келгенде көрдүңүзбү? Эми ошондо бир эле мисал Усубалев деген бир айылына чоң там салып салган дегенде эметишкенде, ошондо Грузиядан келген бир өзү грузин экен, ошо Политбюродон келген бир текшерүүчү. Баягы кана кайсы там Усубаевдин тамы дегенде азыркы тамын көргөзгөн экен. Ичине кирбептир. Короо кирбеп, сыртынан кеттир. Мындай акмакчылык эч жерде болбойт. Мындай тамдар. Грузиянын ар бир кишисинде болот. Ушуну кантип ушуну айтасыңар деп, ошо аябай ачууланып, жанагы текшерүүчү кеткен деп жүрүшөт. Эми чындыгында ал там катардагы эле там ошо баарын көрүлө жүрөбүз, ар өткөндө бир өткөн көрүлө жүрөт. Азыр орто тамдан да төмөн болуп калды азыр. Азыр Кудайга шүгүр 2 этаж 3 этаж тамдар салынып атпайбы? Ал жөн 1 этаж там кадимкидей эле. Эми элдин баары эле көрүп жүрөт. Сүрөтү да бар биякта. Агай, мына биз бул сиздин китебиңизге кирген баягы материалдардын айрымдары менен гана бүгүн сүйлөштүк. Айрымдарын гана биздин телекөрүүчүлөргө айтып бердиңиз. Мен ойлойм, биздин ушул саясатка кызыккан жаштарыбыз 25 жыл бийликте кантип отурган бул киши. Бүгүн мына акыркы президентибиз Сооронбай Шарипович 3 жыл эле араң отурбады, эл чыдабай кетти да. Анан кыргыз эли байыртан эле эр жүрөк эл болгон, байыртан эле акыйкатты каалаган, акыйкатты сүйгөн, акыйкат үчүн керек болсо жанын бергенге даяр болгон эл болгон да. Анан ушул адамдын 25 жыл мамлекетти башкарышына кантип чыдаган деп ошону билгиси келген биздин жарандарыбыз, жаштарыбыз, жаш саясатчыларыбыз сиздин китепти алып окуйт керек болуш керек деп ойлойм. Анан ушу китебиңизди кайдан тапса болот? Бүгүн кайда саттырып атасыз? Канча нуска менен чыкты? Ушул боюнча дагы бир аз айтып берсеңиз. Бул китеп негизде 2000 нуска деп пландашып атабыз да, 2000 нуска менен чыгарсага дегенде. Анан бул Бишкектин борбордогу дүкөндөрдүн баарынан табууга болот да. Андан сырткары ошо райондордун акимиятына кайрылса болот, районулорго кайрылса болот, мүмкүн ошолор аркылуу дагы табылса болот да. Анан эми бул жерден айта турган нерсе, мына бул киши 25 жыл иштеген экен. Бошогонуна 35 жыл болду. Кызматтан бошогону 35 жыл толот бу жерде. 25 жылы бул кишинин эмне аткарганын эл көзү көрүп турат. Андан бери 35 жыл болду, дагы эмне иш аткарылгандан бери дагы эл көрүп турат. Анан кыргызда сөз бар. Көчкөн журттун кадырын конгон журтта билерсиң дейт. Анын сыңарында Усубалев, Турдакын Усубаевдин кадырын улам кийинки жетекчилерди көрүп туруп анан кийин бааласак болот да. Бааласак болот. Исхак Разаковду деле биз учурунда анча баарлаган эмеспиз да. Эми мынакей 110 жылдыгын өткөзүп,
баягы эгемендүүлүк келгенден кийин сөөгүн алып келип Москвадан Кыргызстанга алып келип алар чага коюп ушундай бир иш чаралар өтпөдүбү? Анан эми Турдакын Усубалиевичтин чынында сиз туура айтасыз. Бул кишинин жасаган иштери менен бүгүнкү жетекчилердин жасап аткан иштерин салыштырып көрүп эле анан кийин эл өзү тараза болуп өзү баа берет экен. Бирок тилекке каршы улам мурда өткөндөр элдин эсинен унутулуп кала берет экен да. Ошол унутулбаш үчүн мына сизге окшогон баягы мамлекеттин адамдардын кадырын билген инсандарыбыз ушундай китептерди чыгарып атат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Атайын ушул изилдеп Турдакын Усубалиевичтин эмгегине атайын чоң бир өзүңүздүн монографияңызды арнаганыңызга. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин мамлекетибиз үчүн каруусун казык кылган, эмгектенген иштарман, жаратман саясатчыларыбызды, коомдук ишмерлер тууралуу китептерди жазасыз деп. Мен айтайын дегеним, Турдакын Усубалиевке чейин деле улуу инсандар ошо Исқақ Разақ, Жусуп Абдрахман, дагы көптөгөн Кыргыздын улуу инсандары чыкканда, биз ошолорду сыйлай жүрүшүбүз керек, урматтай жүрүшүбүз керек, кийинки муундарга жеткиришибиз керек да ошолордун эмгектерин. Ошондо гана биздин келечегибиз ошондо гана жакшы жолго түшөт деп ойлойм. Туура агай, анда сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу жазуучу, легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Бактыбек Максутов агай болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgöndө enne kengin can çıgar. Atаңдын көрүнү organ çangdı караса.